айтты, жакын арада келем деп айтты. Эми ал жакын арада анын ким билет? Мүмкүн бир жумада келет, мүмкүн бир айдын ичинде келет. Келет. Сиз жана айткансызбы, бир жыл бою келбей турганга макулдашуулар болгон. Ал менин гана эмем. Болгон оюм. Бул Өмүрбек Токтогуловдун менин жеке оюм. Мындай болуп атат. Эгерде бул социалдык тармактарды карасаңдар, ар кандай комментарийлер болуп атат. Мына коркуп келбей жүрөт деп айтып атышат. Жүрөгү жок деп дегенде сөз болуп атат. А мүмкүн менин ошо оюм болуп атат да, мындайча айтканда. Мүмкүн ошондой өз ара сүйлөшүүлөр болгондур. Ошол себептен келбей жүргөндүр. Мына уже бир жыл өттү. Ошол себептен мына келем деп атабы деген бул менин өзүмдүн оюм. Анан муну Өмүрбек Токтогуловдун айткан сөзү деп жазбадылар. Силерге чоң сурадым. Если исходить чисто из права, если исходить чисто из закона, то есть понятие судебная перспектива. Судебной перспективы для этого уголовного дела нет никакой. То есть, в принципе... Вот те эксперты, которые дали заключение, это признанные эксперты Кыргызской Республики. Более квалифицированных экспертов в Кыргызстане нет. То есть следствию надо опровергнуть вот эти 4 экспертизы, правильно?